мен байкоочулар кеңешинин төрагасына суроо берейин дедим да. Сиз жооп бериңизчи, сиз өзүңүз кандай шайлоонун негизинде ушул кызматка келдиңиз эле? Рахмат. Бир эле КТРК боюнча 2010 жылы кабыл алынган мыйзамдын негизинде сиздер, урматтуу депутаттар, жогорку кеңеш 5 жылга байкоочу кеңешти шайлагансыздар. 5 жылдык мөөнөт менен ал мыйзамдын алкагында да. Ал эми байкоочу кеңештин өзүнүн биринчи эле отурумунда төраганы шайлашканда менин талапкерлигимди жактырышып төрага кылып шайлашкан 1 жылга. 1 жылдан кийин кайра дайым сөзсүз түрдө мыйзамга ылайык, регламентке ылайык, биздин өзүбүздүн ички регламентибизге ылайык 1 жылдан кийин сөзсүз түрдө кайрадан байкоочу кеңештин төрагасы кайра шайланышы керек. Экинчи мөөнөткө дагы ошол бир гана добуш каршы болуп калган байкоочу кеңештин мүчөлөрү менин талапкерлигимди экинчи мөөнөткө шайлап коюшту. Азыр мен экинчи мөөнөттө иштеп атам. Мына ушундай тартипте шайланып келдик да биз. Жыпарова, түшүнүп атам. Бирок сиз жогорку кеңеште шайланганда бюллетень менен шайландыңыз беле же электрондук добуш мененби? Бюллетень менен шайланганбыз да. Бюллетень менен шайланганбыз. Жаңылган жоксузбу? Жок, мындай болуп калды. Бюллетенди сунуш кылганбыз. Мен да сунуштагамда, бирок баягы өзүлөрү айтышты, биз ачык добуш менен шайлайбыз деди. Мен кечирим сурайм да, кечирим сурайм. Туура. Компьютер менен электрондук шайлоо болгон. Электрондук. Анда экинчи суроо. 2018 жылдын 11 апрелинде жогорку кеңеште ушул жерде шайлоо болгон. Сиз 5 талапкерди алып келгенсиз. Алгожоев Тимур, азыркы отурган дагы бир 2 талапкерди кошуп, ошондо сиз өзүңүз отурдуңуз беле? Жок, мындай да. Эч качан мен байкоочу кеңешке талапкерлер менен ишим жок да. Мен алып келген эмесмин. Мени комитетке, жогорку кеңештин тиешелүү комитети мени чакырган, катышып коюңуз деп. Мен ушул убакка чейин азыр талапкерлерди жакшы билбейм да. Мына азыр мага сунуш түштү. Бул жерден сөзсүз тааныштырып чыгыңыз депчи. Мен булардын иши менен таанышкан эмесмин. Булар качан гана силердин добушуңарды алып байкоочу кеңештин мүчөсү болуп баргандан кийин гана, биздин курамыбызга өткөндөн кийин гана мен буларга кызыгып документтерин карашым мүмкүн да. Азыр мен чындыгында азыркы талапкерлерди мен таанып, документтерин таанышып, өзлөрүн дагы мындай таанып, эч кандай ишим жок да. Бул силерден өткөндөн кийин гана, силер шайлап берген байкоочу кеңештин мүчөсү болгондон кийин гана биздин байкоочу кеңештин курамына өтөт. Ага чейин мен эч кандай тиешем жок. Анда мен Мирлан Исакович сизге суроо берейин да. Он 11 апрелде 2018 жылы 5 талапкер келген экен. Дастанбек Артысбекович алып барган экен. Комитеттин төрайымы болбой, комитеттин төрайымынын орун басары Алмаз Сатиевич Токторов алып барган экен. Туура ушундай 5 талапкердин кандидатурасы каралып, Дастан Артысбекович бирден койгон, бирден добуш бергенбиз. Эң көп алган Алгожоев Тимур утуптур. Ошол токтоо менен бекитилиптир. Анда бул шайлоо азыркындай негизден мыйзамсыз болуп калабы анда? Урматтуу Рыскел Чыныбекович, жогорку кеңештин табиятын баарыбызга маалым. Талаш тарыш маселе болуп калганда добуш берүү менен добуш берүүнүн тартибин башка процедураны чечип келип атабыз. Регламенттин нормасы менен окуп бердим. Азыр мына ушундай кырдаал түзүлгөндө келген сунушка ылайык добуш менен чечтик тартибин. Эми добуш мененчи, добуш менен казандын түбү ак десе актап деле добуш берип койсок болот. Бирок бул кара экен элдин баары билет да. Добуш менен эки жердеги 2-nin 5 десек деле болот. Бирок ал өмүрү 5 болбойт да, 4 болот да. Кеп ошондо болот атат. Чындыкты биз регламент менен бузуп атпайбызбы? Регламент бул чындыктын символу эмес да. Бул жөн эле жогорку кеңештин жобосу да. Менде кийинки суроо, мына талапкерлердин арасынан Сарыбаев Атыркүл, сиз мындан мурунку шайлоого катыштыңыз беле? Катышкам. Канчанчы орунду алдыңыз эле 5 талапкердин ичинен? Мен өткөн эмесмин. Эң акыркы орунду алып өтпөй калгансыз туурабы? 22 эле макул болгон, калганы баары каршы болгон. Апрель айында. Ооба. Мына менде стенограмма. Бүгүнкү талаш тартыштын бардыгы ушул сиздин айыңызда болуп атат. Муну убагында тарых айтат. КТРдин байкоочу кеңешинин мүчөсү бул КРдин башкаруу кеңешинин мүчөсү эмес да.
Бул жөнөкөй эле тармактык коомдук кызмат. Анага аралашкандын өзү бир акылсыздык. Шайлоонун бардыгын биз бузуп алдык. Эртеңден бери регламентте отуруп мына ушул акыбалга келип жеттик да. Анан КТРК жөнүндө сөз болуп кетпедиби? Туура. КТР, БТР болбош керек, БТР, КТР болбош керек. Карыпкуловдун жолун Карыпбеков баспаш керек. Карыпбеков Карыпкулов болбош керек. Туура. Бирок силер айтып атасыңар азыр мына талапкерлердин бардыгычы биз Илимбек Байрамбектин ишине каршыбыз, ал начар иштеп атат депчи. Мен тескерисинче айтам. Карыпбековдун иши менен Карыпкуловдун ишин салыштырган болбойт. Алда канча алдыга жылдык десек болот. Карапайым калк тарабынан дагы анчалык ага нааразычылыктар күч эмес. Мурункудай эмес. Бирок сиздерге болгон, байкоочулар кеңешинде болгон нааразычылык күч. Тескерисинче сиздер көзөмөл жүргүзгөн жоксуңуздар. Сиздерге бүлөө көзөмөлү жүргүзөт. Мына азыр бардыңар айттыңар. Чыныңарды айттыңар да. Баягы кыз кезинде баары жакшы, жаман аял кайдан чыгат дегендей, талапкер кезинде бардыңар, такылдадыңар, бирок чын айттыңар, сын айттыңар, тияк барганда тымпай отуруп бересиңер. Биз 14-түнөн көргөнбүз. Анан экинчи Айда Камчыбековна, мен мыйзамды Мыктыбек Юсуповичтен талашпай эле койгонубуз туура да. Мыкка кандай кагып берди. Жана мен айтсам айтпа болбой койдуңар да. Буга чейинки байкоочулар кеңешинин бардыгы бекитилген. Эгерде биз бүгүн шайлай турган болсок бюллетен, анда булардын бардыгы легитимсиз болуп калат. Булар бекитилген. Мен стенограмманы көргөзсөм да көңүл бербей эле шайлоо, шайлоо дейсиң. Шайлоо деген башка да, тандоо деген башка, бекитүү деген башка. Эки мыйзам, үч пикир болуп атпай берди. Ошон үчүн шайлоону токтотушубуз керек, кайрадан бир гана кишиге добуш беришибиз керек, анан шайлоонун жыйынтыгын бекитишибиз керек. Шайлоонун жыйынтыгын жокко сотко